Урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, сиздер менен Ражапов каналы. Python программалоо тилин телефон аркылуу үйрөнүүнү улантабыз. Мурдакы сабактарда биз шарттуу операторлор тууралуу сөз кылып, аны кантип колдонуп, кантип туура жазууну үйрөнгөн болсок, бүгүнкү сабакта татаал шарттар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Татаал шарттар Python программалоо тилинде алар үчөө and, or, not. Бизче айтканда жана, же, эмес логикалык операторлор. And логикалык оператору колдонулган учурда өзүнүн оң жана сол жагындагы шарттар толугу менен туура же болбосо чындык маанини кайтарган учурда шарт чындыкты кайтарат. Андай болбогон учурда жалган маанини кайтарат. Башкача айтканда караңыз, мисал катарында карап өтөлү. Эгерде бизге x деген сан берилип, ал 5ке барабар болсо, аны шарттуу оператордун жардамы менен текшерип көрөлү. X 10дон кичине жана x 3кө так бөлүнөт. Биздин учурда x саныбыз 5ке барабар болгондугу үчүн биринчи шарт x 10дон кичине деген шарт толугу менен туура жана x 3кө так бөлүнөрү жалган болгондугу үчүн биздин программа false маанисин кайтарат. Жогоруда айтып өткөндөй эле, and операторун колдонгон учурда ал өзүнүн оң жана сол жагындагы шарттардын экөөсү тең чындык болгон учурда чындык маанисин кайтарат. Ал эми биздин учурда бирөөсү гана чындык болгондугу үчүн бизге false маанисин кайтарып жатат. Ушул сыяктуу эле o оператору, o логикалык оператору бул and операторунан айырмаланып, бир канча шарттардын ичинен же болбосо o операторун колдонгон учурда өзүнүн оң же сол жагындагы шарттардын бирөөсү гана чындык болгон учурда чындыкты кайтарат. Жанакы эле мисалды o оператору менен карап көрөлү. X саны 5ке барабар, x 10дон кичине же 3кө так бөлүнөт. Биздин учурда x 10дон кичине экендиги чындык болгондугу үчүн экинчи шартты текшерип чындык болсо да, жалган болсо да бизге true маанисин кайтарат. Анткени жогоруда айтып өттүм, бирөөсү гана өзүнүн сол же оң жагындагы шарттын бирөөсү гана чындык болсо, анда бул оператор же болбосо бул шарт толугу менен чындык деп жооп кайтарат. Ал эми not логикалык оператору бул чындыкты жалганга, жалганды чындыкка айлантып кайтарып берет. Мисал үчүн, x саны берилген бизде, ал 8ге барабар. Эми ошону not операторун колдонуп, чындык учурунун жалганга айлантабыз, жалган учурunu чындыкка айлантабыз. X саны 15тен кичине эмес. X 15тен кичине экендиги чындык, бирок not операторун колдонуу менен аны false маанисине кайтарып жатабыз. Башкача айтканда, бизче айтканда, кыргызча айтканда, x 15тен кичине эмес деп атат да. X саны 15тен кичине болгондугу үчүн бул жалган деген маанини кайтарат. Эми экинчи вариантта x ушул эле x саны 8ге барабар. Жалган маанисин чындыкка айлантабыз. X саны 15тен чоң эмес. 15тен чоң экендиги бул жалган, бирок not операторунун жардамы менен бул чындыкка айланып жатат. X саны 15тен чоң эмес. Бул чындык. Ушул жогоруда айтылып өткөн 3 операторду колдонуу менен биз программа түзүп көрөлү. Маселенин шарты боюнча бизге 3 сан берилип, ал 3 сандын эң чоңун аныктоочу программа түзүү керек. Ал үчүн биз колдонуучудан 3 сан киргизип алышыбыз керек. Колдонуучудан бир эле учурда бир канча өзгөрүүнү киргизип алсак болот, же болбосо бир канча сан киргизип алсак болот. Аны map функциясынын жардамы менен киргизип алсак. Биз 3 сан киргизели, алар A, B, C деп аталсын. Жана аны map функциясынын жардамы менен киргизели. Map функциясы тууралуу кененирээк кийинки сабактарда сөз кылабыз. Map функциясынын ичинде int жазам, анткени киргизилген сандар бүтүн сан болсун дейин, жана input функциясын колдоном. Input функциясы бул бизге колдонуучу тарабынан маалымат киргизип берет. Алдыңкы сабактарда өткөнбүз. Input функциясыны эми split методу менен бөлөм, 3 санга бөлөм.
Her bir kirgizilген san kirgizilip жатканда bir probel менен киргизилет да ошол probellerden bölüş үчүн split методун колдонуп жатам. Мына мен 3 санды киргизип алдым. Эми шарттын жардамы менен, if операторунун жардамы менен, шарт операторунун жардамы менен текшерип көрөм. Биринчи учурда эң чоң A болушун текшериш үчүн A биринчи B'дан чоң болсун деп жазайын. Анда A B'дан чоң болду. Жана ошол эле учурда ал C'дан да чоң болуш керек да, ошондо эң чоң сан болот. Эгерде A B'дан чоң жана C'дан чоң болсо, анда бизге эң чоң сан A болот экендиги анык. Анда экранга A санын чыгарам. Ушул сыяктуу кылып эле эми A чоң болбой калган учурда B'ны текшерип көрөлү. If оператору менен. Эми B санын текшерейин. B саны чоң болуш керек A'дан жана B саны чоң болуш керек C'дан. Экөөдөн тең чоң болгон учурда анда B саны эң чоң сан болгондугу үчүн аны экранга чыгарып көрөм. Андан кийин эки шарт тең толугу менен аткарылбай калган учурда анда бизге үчүнчү сан чоң боло тургандыгы анык. Анда аны эч кандай шарт жазбастан туруп эле else операторунун жардамы менен жазып коем. Эми программаны иштетиш үчүн код жазылып жаткан аймактын эң астында мына могу жердеги бассак бизге сан киргизүүнү сурайт. Кайсы сандар? Мисалы үчүн 12, 5 жана 8 сандарын киргизейин. 12 саны бул жерде эң чоң болгондугу үчүн бизге жооп катарында 12ни кайтарыш керек. Мына программа бизге 12 санын кайтарып берип жатат. Демек, эң чоң сан 12 экендиги анык. Эми ушул эле программаны not операторун колдонуу менен иштейли. Эми not операторун кантип колдонсок болот бул биздин учурда? Биздин учурда мисалы үчүн биринчи жазган A саныбыз B'дан чоң дегендин ордуна эми кичине жалган жазалы. Жалганды чындыкка айлантабыз. A кичине эмес болсун. Not ошол эле учурда not C'дан кичине болбосун деп жазайлы. Андан кийин B санын да ушундай жазып чыгабыз. Not B саны A'дан кичине болбош керек. Эң чоң сан болуш үчүн ошол эле учурда C'дан да кичине болбош керек. Мында белгилерди, барабарсыздык белгилерин өзгөртүп жазабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келеки сабакта амандашканча сак саламатта калыңыздар.